Карактачы, биз кээде ойлойбуз го, бул мусулмандар эместер. Мына Грузияда мусулмандар менен христиандардын аябай чогуу жашап, чогуу салган аябай көп мындай ийгиликтери бар да. Эң башта биз туура адам болууга аракет кылсак, адамдык сыпаттарга ээ болсок, ошондо алардын дагы көңүлүнө, мындай айтканда, гүл бакчасына, жан дүйнөсүнө бир гүл бакча салып бергенге бир мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Анткени ар дайым жакшы мамиле пайгамбарыбыз учурунда дагы, халифалыктар учурунда дагы, Осман империясы учурунда дагы христиандар, мусулмандар ар дайым чогуу жашай алышкан. Жана биз дагы Кыргызстанда көп улуттуу бир көп конфессиялык мусулмандар, христиандар баарыбыз чогуу адам катары бири бирибизге туура мамиле менен жашай алганыбызда ар тараптуу, ар түрдүү мындай маданияттардын аралашуусу менен ошону менен биз кызыктуу жана жакшы бир тууганчылдык жашоону жашай алабыз го деп ойлойм да. Бул эски 5-кылымда салынган катедраль экен, ошонун бир калдыктары. Аябай бир өзгөчөлүк экен, бир башкача.